Комитеттен, палатадан 5 жыл эмес 3 жылга чейин кыскартуу деп сурансам, өткөн жок. Анткени кара тизмеге түшкөндөрдү мына 7 жылдан 5 жылга чейин түшүрүп атабыз. 3 жылга чейин түшүрсөк жакшы болмок деген ой пикирим колдоого мындай түшкөн жок да. Бирок сураныч, коронавируска эми келди экен да. Бүгүндөн баштап баарыбыз эле билебиз, Кыргызстанга келиптир. Ушул кырдаалга жараша азыркы убакытта кечээ биз комитеттен да Улуттук банктын жетекчисине кайрылып сурандык. Пени штрафтар боюнча коммерческий банктар менен сүйлөшүп, взысканиялерди, үйлөрдү тарттырып алууну, ошолорду бул эми чрезвычайная ситуация дегенге биз акыры келет окшойбуз. Ошол убакытта коронавирусту толугу менен жеңмейинче азыр кичи орто бизнесте чоң кыйынчылыктарга учурайбыз. Андан кийин дагы рецессия деп эл аралык уже чоң уюмдар айтып атышат. Ошондуктан менден сураныч, бул жерден деген кара тизмеге ушул периодда киргизбей тургула деген суроо менен кайрылат элем. Туура түшүнсөңүздөр. Буну караштырып көргүлө, бул азыр эмес, бирок араңыздарда сүйлөшүп, банктар менен сүйлөшүп, мен ойлойм банктар дагы арасында мындай Кыргызстандын деле жарандары баарыбыз бири-бирибизди түшүнөбүз. Бирок кыйын убакытта ушул нерселерди туура кабыл алып, көңүлгө алып, анан эртең бирси күнү чырылдатып туруп бизнестер жабылып атса, мына азыр кафе, ресторандарды токтотобуз деп атабыз. Спорт чоң клубдарды токтотобуз деп атабыз. Кээ бир ишканалар токтоп калат экен. Ошол токтогондо деген эгер кредиттер бар болсо, анан бир күн төлөбөй калса, кара тизмеге шак этип эртесиңди илип койбой, именно ушул кырдаалда өзгөчө кырдаал болуп атат. Ошол пени штрафтарды токтотуп, анан жанакы кара тизме деген нерсени ушул убакытта токтотуп турсаңыздар деген сураныч. Рахмат, мен ойлойм элдин көпчүлүгү да мындай үмүттөнүп сиздерге кайрылат. Банктын жетекчилигине, правлениеге кайрылат элем, караштырып көрүңүз.